Menin atım Cumagöl, familyam Kutubayeva. Yaşım 65 yaşta. 5 erkek balanı atasız baktım. 33 yıldan beri жалғыз yaşap, жалғыз baldardı tarbiyalap, oğrusun qarap, жатқанын тұрғызып дегендей қарап келатамын. Жолдошым бар, тирек өлгөн. Балдар ооругандан кийин эркек кишиге анча эле кызыктырбай калат экен бала чака деле. Анын башка семьясы бар. Мен өзүм багам. 5 баланы тең өзүм бактым. 5 баладан эң биринчиси ангинадан укпай калды 5 жашында. Экинчи балам Асан Маматалиев. 18 жашынан бери боору оорусуга кабылган. Ушул оору менен жабыркап, кыйналып, күрөшүп келатат. Үчүнчү балам Автандил 81. Менингиттен укпай сүйлөй албай калды. Бир гана 4-чү балам бизге каралашып жардам берчи эле. Бул эки баланын ортосундагы Асан бул боордон ооруйт. 4-чү бала ушу каралашып жардам берчи эле. Алда 2019 катуу ооруду дагы костный туберкулез деп диагноз алып, алда ишке жараксыз болуп калды. Ушинтип 5 баладан 4-өсү катарынан ушинтип ооруга кабылды. Бул 3 бала опекун. Буну 4 айлыгынан, бул баланы 6 айлыгынан, бул чоңун 4 жашарынан багып чоңойтуп келатамын. Урматтуу Марипа Мукамбетовна, мен сизге эне катарында көпчүлүктүн катарында сизге кайрылып жатам. Себеби балам Маматалиев Асан боордон кыйналып жаткызам, чыгарам. Эч кандай жыйынтык жок. Мына 2013-жылдан бери Бишкекте каратамын. 2013-жыл Кызылкиядан болбойт эми. Өзүңүз билген ишти кылып карата бериңиз деп жооп берген. Ошондон баштап Бишкекке алып келип, мына Бишкекте каратамын. Эч кандай жыйынтык жок. Жаткызам, чыгарам, жаткызам, чыгарам. Ушул күндө ичи шишип кеткен. Жаткызайын десем, каражат жок. Бир гана пенсияга караймын. Пенсияны батирге төгүп коем. Ушуну менен ырдаганга туура келип калып атат. Операцияга квота берилген Түркияга. Алып барып операция жасата алган жокмун. Себеби каражат жок. Мына сөзүм куру жалган болбосун үчүн баланын жаткан жерин, ичин көрсөтөмүн. 2013-жылдан бери батирде жашаса, батирде жашайбыз. Батирден батирге өтө берип, мына азыркы жашаган жерим контейнер. Контейнерде жашайбыз. Сөзүм куру болбосун үчүн сүрөттөрүн тартып жөнөтөмүн. Дагы бир жолу сизден мен сизди көпчүлүккө жакшы деп угуп келе жатам. Сиздин номериңизди, дарегиңизди мен мечиттен алдым. Мечиттен беришти. Балам ооруйт деп ошо жерге ыйлактап бардым эле. Ушул аял сага окшогондорду карайт, жардам берет. Сиздин номерди мага беришти. Сизден суранамын мен. Бизге жардам кылыңыз. Ооруган балам Асанга жардам кылыңыз. Суранамын сизден. Сөзүм куру болбосун үчүн Асандын ичин көрсөтөмүн сизге.
Bak vay. Aç bunu. Sen Hı. göster. Şöyle dağıt.